Кыргыз Республикасынын бюджети 9 айда 3,7 миллиард сомдук профит, тактап айтканда ашыкчасы менен аткарылды. Өткөн жылдын январь-сентябрь айларында тескерисинче 15,6 миллиард сомго тартыштык болгон. Мындай маалыматты Улуттук статистикалык комитет билдирди. Анткени бизде 15 миллиардтай кандай бир дефицит болуп келген бюджеттин тартышы жетишпеген. Көбүнчөсү ошо социалдык пособие же кандай бир программалар ишке ашпай калганда. Эми бул толугу менен жыл бүткөндө дагы саналып чыгат. Эгерде ошо бизде 172 миллиард бюджетибиз бар Кыргыз Республикасынын. Эгерде ошо бюджет мисалы андан дагы ашып кетсе, албетте бул жакшы көрүнөт. Анткени мен билиш керек, бизде ошо инфляция да болуп баратпайбы? Ошону да жапканга кандайдыр баланс болуп калат да. Мамлекеттик бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 145 миллиард сомдон ашкан. Бул 2020 жылдын 9 айына салыштырмалуу 43 миллиард сомго көп дегенди билдирет дешет экономисттер. Демек, бул жагы жагдай жакшы. Негизи эле ошо экономика жактанчы жагдай жакшы да. Эгерде ошондой болсо, кийинки жылдагы ошо бюджеттерди мындай реалдуу көбөйтүп алганга дагы колунан келет Кыргыз Республикасы. Эми жалпы айтканда бул жетиштүү. Анткени дагы бир жолу айтып келдим, көп жылдан бери бизде бюджет дефицит болуп келген. Ошол эле учурда салыктык түшүүлөр 107 миллиард сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 34 миллиард сомго арбын болгон. Ал эми салыктык эмес кирешелер 32 миллиард сомду түзүп, былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 10 миллиардка көп дегенди билдирет дейт Улуттук статистикалык комитет. Жалпы кылып аткан аракеттердин негизинде эч тыштан карыз албастан азыр ушундай неме этип атат. Бирок бул чаралар дагы бул башталгыч биринчи кадамдар. Экономист Эдил Осмонбетов министрлер кабинетинин жетекчиси бюджетти быйыл 280 миллиард сомго, келерки жылы 400 миллиард сомго жеткирерин билдиргендигин эске салды. Мындан улам өкмөт алдыга койгон планын аткаруунун үстүндө иш алып барууда деген пикирин билдирди. Жаңы өкмөт келгенден кийин бул келген өкмөттүн бул курамы өзгөчө да. Бул көбү тажрыйбалуу, каражат же финансы министрлигинен келген, экономика жакшы билген, анан иштеген да, канча жырбасы бар. Алар келгенден кийин мындай аябай чоң, дымактуу максатты коюшподу. Кыргызстанда ички инвестиция, тышкы инвестиция бизнесмен келгенде, ошондо биз туруктуу профициттик бюджет болот да. Азыр чоң үмүт бар ошого. Бул аракеттер мамлекет жетекчилеринин чечкиндүү кадамдары аркасында ишке ашууда дешет талдоочулар. Атайын кызматтын коррупция менен күрөшүү аракети да күч болгондугун белгилешет. Бирөө кишини өлтүрүп койсо, аябай баягы журналисттер, блогерлер ушундай бир укмуш скандал кылып чыгып атат го. Коррупциядан мындан 10 эсе скандал кылып чыгыш керек. Коррупционер адамдарды тапса мына деп туруп. Биз мурункудай факты бер, анан тиги бу деп отурбайбыз. Далилдеп бересиңерби? Ошол замат чечим кабыл алабыз. Бир күн созбойбуз. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион.